Рахмат, Дастан Арсбекович. Урматтуу Алмазбек Ахунжанович, өзгөндө эки мектептин окуучуларынын өмүрү коркунучта. Шайлоочулар менен жолугушуулар мезгилинде Кыргызстандын бир катар аймактарын кыдырып, элдин көйгөйлөрүн угуп кайттым. Алардын ичинен эң оорчундуусу жана тез аранын ичинде өкмөт тарабынан чечүүгө тийиш болгон маселеге токтолуп кетейин. Өзгөн районунун Жалпакташ айыл өкмөтүнүн Кара Тарых айылындагы номер 95 Жоробеков жана Үч Капчал айылындагы 51 Оморкулов атындагы орто мектептери бүгүнкү күндө билим берүүгө жараксыз эле эмес, окуучулардын өмүрүнө чоң коркунуч жаратууда. Анткени эки мектептин тең элдер ашар жолу менен 90-жылдары курушкан, пайдубалы ылай аралашкан таш менен тургузулуп, дубалы ылай менен курулган. Мектеп имараттары архитектуралык курулуш сейсмологиялык талаптарга такыр жооп бербейт. 2015 жылдын 17 ноябрында катталган каттуу жер титирөөнүн кесепетинен мектептердин имараттарынан жаракалар пайда болуп, кооптуу болуп калган. Ошол эле жылдын 24 ноябрында архитектура, курулуш жана коммуналдык чарба агенттиги тарабынан түзүлгөн комиссия оперативдүү изилдөө актысын жүргүзүп, мектептин окуу корпусу курулуш нормаларына жана эрежелерине жооп бербегендиги боюнча корутунду берип, окууга мүмкүн эместигин билдиришкен. Андан кийинки бир канча жеңил жер титирөөлөрдүн да кесепети тийип, пайда болгон жаракалары бир канча чоңоюп кеткен. Азыр шамал, мисалы үчүн Оморкуловго барсаңыз, такыр окууга мүмкүн эмес. Балдар бир күн окуса, кышында 3 күн ооруп калып атат. Жалпакташ өзү алыскы аймак, жолу татаал, кыш абдан катаал болот. Такыр окууга мүмкүн эмес да. Вице-премьер-министр дагы барган 2017 жылы, премьер-министр өзү дагы барган. Бирок ушуга чейин чечиле элек. Бул кезге чейин, мисалы үчүн Оморкулов атындагы орто мектебине жаңы имарат куруу үчүн жер таап, айылда жер табышкан өзү жергиликтүү тургундар, айылдык кеңеш менен бирге. Трансформация жасайбыз деп 2 жылдан бери жүрүшөт. 2 жылдан бери. Мына ай сайын балдар келишет. Каккылап эшикти, мына юстиция министрлигине барып тапшырма берсек дагы жылбай атат. Республикалык бюджеттен акча каражат жетишсиз болсо, мисалы үчүн Жалпакташта травертин чыгат. Эмне себептен ошол бизнесмендер менен чогуу курса болот да, ошол мындай акыбалдан чыгып кетиш керек. Биз мына бир жума талкууладык бул маселеничи. Контейнер мектептен башталды. Кечээ вице-премьер-министр Алтынай Сейитбековна авариялык мектептердин абалы биринчи кезекте чечилет деп сөз берди. Ушуну карашыбыз керек, тез арада чечиш керек. Жөн эле сөз бойдон калбай, азыр мына жакшы убакыт болуп баратат, болду өзүчү. Билим берүүдөгү бардык көйгөйлөрдү биз талкууладык, бирок талкуулап эле калбай, ошол авариялык мектептерди тез арада чечип беришибиз керек. Себеби дегенде, жанагы авариялык мектептер биринчи кезекте 70% курулуп, же 80% курулуп, курулушу бүтпөй калган мектептердин каражаттарын бөлүп берүү деген эреже сакталбай атат. Ушуну тез арада карап бериңиздер. Рахмат.